Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Кайрадан сиздер менен мен Тилек. Биздин Ырысалдын ынтымак каналыбызга куш келипсиздер. Көптөн бери биздин каналда видео жок. Простой, себеби дегенде жумуштар аябай көп. Ошондуктан видеого кол тийбей бошобой калып. Бирок ошентсе да биздин подписчик, биздин көрөрмандын көптөрү азыркы учурда ушул жумуш кандай болуп атат, бүгүнкү күндөрдүн көргөзүп берди данный моменттерди. Ана толугураак түшүндүрүп берген маалымат бер деп суранышкан. Ошого буюрса бүгүн понедельник, эртең саат 9:30 болуптур. Ушул жума ичи дагы ушул бүгүнкү күндөрдө кандай болуп атат, анан ошо да толугураак кененирээк маалымат берген аракет кылып көрөйүн. Буюрса, эмесе баштадык. Буюрса 9-дан саат 31 мүнөттөр менен биринчи заказ жетип келди. Коэффициент менен. Походу бүгүн биз жашоо Виднояда. Маршрут построен. Город Виднояда. Ошого кандай болот, кандай жок, бул жактан биринчи жолу баштап көрүп атам. Негизи эле таксиде иштейм дегендер Юго-Запад, проспект Вернадский, Теплый стан, Мичуринский деген жактарга жашаса жакшы да. Поверните налево, а затем держитесь правее. Ошол жакта жумуш таксиге жакшы болот. Эртең менен баштаганда эле жакшы заказдардан баштайт. Анда эмесе туугандар, Подмосковьеда баштадык заказды. 154 рубльга 5 мүнөттө бир заказ алып келип таштадым. Поверните направо, а затем Азыр экинчи заказды берди. Экинчи заказга баратам. Так, короче, да, бир клиент алып келип таштадым. 101 рубльга. Видно, Подмосковье ушул заман. Поверните налево. Бомж таксиде бияк. Шектен айырмасы жок мындай жерлер. 100 сом, 150 рубль, 100 рубль, 150 рубль ура бересиң. 130 рубльга толуктайт. Бирок комиссияны алганда ошо 100 рубль калат да, минималка заказы 100 рубль. Азыр эптеп эле Москвага чыккан аракетим алып. Поверните направо. Потому что эртең мененки час пик уже бүтүп атат. Бүгүнкү час пикке жетишпей деле калдым. Негизи баягы көптөн бери таксиге чыкпаганга жалкоо деле болуп калыппыз. Эртең менен 6-да эле турам деди элем. Утап калып 8:30 биздин таксопарктын водительдери чалып калып ойгондум да. Заказга жетип келдим почти. Москва болуп калса экен деген үмүттөбүз. Короче, мелочевкалардан башталды заказ. 3 заказ жеткирдим. Бирөө 130 рубль беле, 150 эле канча? 150 болчу, 154 рубль болчу. Бирөө 101 рубль болду, бирөө 88 рубль болду. То есть экоона 130дан кылып Яндекс кошуп берди. Подмосковье ушундай. Да бир 2 заказ алам. 2 заказдын ичинде Москвага алып чыгып кетпесе, по делам базып центрге коем же пустой эле кетип калам да. Биякта убакыт корот берген болбойт. Ошо жумуш болбой атат дегендерге айтып коеюн. Подмосковьеда убактыңарды коротпогула. Живой пример. Так, деп туугандар, кийинки заказ Москва болду. Общий время 11:30 болду. 1100 для пассажира, для водителя 1190 рубль. 1290 рубль беле. Ну, короче говоря, ушундай негизи майдалап тур бир дальний берет да Яндекс көбүнчөчү. Азыр 11:30 болду. Доходту арзак 1455, 9:30 чыкканбыз. Нормально. 1455. Ар бул жерден комиссия алса, ну, короче говоря, 1300 сом иштептим да. Азыр дагы мен үйдөн тамактанып чыккам.
кечке чейин жумуш кыла берсек болот. Саат 2-лерде тамактанам да. План боюнча 12 саат болчу. 12 саат иштеп көргөзөйүн дегем. То есть 11 саат. 12 саат жүрөм вообще. 9:30да чыккам, 9:30га чейин иштейм. Обед 1 саат болот. Ошо мен буйруса. Общий 12 саат жумуш кылдык деп эсептеп коебуз да бүгүнкү күндүн эсеби менен. Буйруса. О, аңынча заказ келди. Заказды алып жөнөйлү. Чекте кичине алгырактан берип койгон да дагы. Маршрут построен. Заказ отменен. Молодец. Азырактан берип койгону бир аз күтүп турсаң клиент өзү отказ кылып коет да. Көпкө күткүз келбейт да буларны. Саат 12-ден 5 мүнөт өттү. 5-чи заказды алып келдим. 400 рубльга. Буюрса иш жакшы эле. Здесь? Да. Пожалуйста. 112. Bir 5 мен алган коэффициент 159 рубль болду. Клиент 200 рубль таштап кетти. Бүгүнкү күндө биринчи чаевой деп койгон 40 рубль. 41 рубль. Жаман эмес Подмосковье үчүн. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Заказ күтөбүз эми. Москвага карай берип калды экен деп. Через 100 метров поверните направо. Москвага заказ алдым, андан эмесе. Жирный заказдардан болуш керек го дейм. Жана ошо 1100 канча чыкпайт ошо. Адан арзан эле чыгаттыр. Бирок ошончо да жаман эмес. Телефондон да көргөзүп коеюн, а. Сен эле иштеп жүрөсүңөр деп ойлобосуң элдер. Эпте эле мен кылып аткан жумушуман минус косяктарын эле тапкан аракет кылып атат анча-мынча адамдар. Мына заказ Зеленый проспектке чейин Одинцовдон. Не, подальше. Следующий. Вот метро, да, там. Вот остановка. Поверните направо, во двор. Вот маршрутки. Маршрут перестроен. Через 300 метров развернитесь. Все, спасибо, доброго. Элдер неге эле жалпылат билбейм, бүгүн ошо 1000ден ашык заказдан экинчи алдым да ошо. СК 18 рубль болду. Метро Пировада жүрөм. Маршрут перестроен. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните налево. Анча-мынча жазып берип, даже мени ишендирип берди эле да. Жумуш болбойт да таксиде деп. Мен балким мурун азыр болбой калганмы деп. Даже мен ишенип кеттим анча-мынча дедичи. Өздөрү билбей эле, вообще таксиде иштеп көрбөй эле сүйлөй берген адамдар Поверните таңкалам налево, да. а затем через 50 метров поверните направо. Эмне максатты көздөп, эмне үчүн андай кылар экен. О, заказ. Так, утренняя 7 минут.
Здравствуйте. Идите направо, а затем через 100 метров поверните направо. Поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Здесь тормозили. Здесь прям? Да, еще магазин. Все, спасибо. Не за что. Всего доброго. Спасибо за поездку. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Шундай шит заказдар жагат да өзүм агачы. Унутуп эле калдым, камера бар экен. Тарс штайсың 1 километр, 2 километр жеке. Клиентке 129, 160 рубль болот. Зато мага 200 деп чыгат да. Эми 50 рубльнин кайра мындай бонус кошкондо көбүрөөк комиссия алып болот. Анда 50 рубльни алган менен зато 15-20 минутта экөөнү таштайсың, 300 рубль уруп коесуң. Чистый. Тамам эмес, жакшы да. Маршрут построен. Поверните налево. Да, бир заказ алдым, шытс болуш керек. Ушундай да Яндекстин схемасычы. Майда 3-4дөн берет, да, бир дальна кырып коет. Майда 3-4дөн берет, бир дальна кырып коет. Майдалар Москванын ичинде го, майдалардан өтө жок, өзү 100 рубльдик заказда. 1-2 километр жер болсо нормально да. Анда 200 сомдон 230 сомдук заказда жаман, 250 рубль. Потому что жарым саатка жакын убактын алып коюшат да. 100 метров поверните налево, а затем поверните направо. 200 сомдук заказдарчы. 5-6 километр пробка алып. Поверните налево, а затем поверните направо. Во двор. Андан көрүш шытстар жакшы. Шытс деп коydum, шытс. Так, деп туугандар, жумуш болуп атат. Саат деген ровно 4-төн 3 мүнөт өттү. Заказ алдым эле менен алды азыр. Майда чүйдө заказдар жүрүп, видео слишком эле узарып кетпесин деп анча-мынча видеолор, заказдар татпай элем. Негизи факт есть факт да, бияктан деле көрүнүп атпайбы. Бир жолу жарым саат отурдум, телефон чукулап. Ошо жарым саат бузат да баардыгын. Көптөр телефон жарым саат чукулап отурам деп 2 саат өтүп кеткен билбей отура берет да. Кайра эле заказ ыргытты сразу эле. Заказ алып баратам. Короче, туугандар, общий 4148 рубль болуптур. Азыр аэропорт Домодедовго заказ алдым. Без наличка. Ушул менен буюрса 5 болсо керек. Маршрут построен. Короче, туугандар, аэропорт Домодедовго таштап туруп кайра келердим. Потому что машинаны предыдущий мага чейин айдаган бала кылганбы же кимиси кылган аэропорт Домодедовдон парковкасына киргизбей койду бул машинаны. Диспетчерскийден салсам, предоставьте документ администратор парковки дегенде кайра кетип калдым, ал баланын штрафын мага деп салып жүрбөсүн деп. Стоянканы төлөбөй качып кеткен го походу. Азыр 4894, 4900 болуп турат почти. Полный комиссия алынгандан кийин чисты. Азыр эптеп 6га токтойн да үйгө кайтайын. Азыр аэропорттон атка минип алып келгенде берден 1-2 заказ менен комиссияларын алып кайтып үйгө кетип калдым. Биягы тилекке каршы болуп кетти. Ошондой деп туугандар, саат 7-тен 52 мүнөт өттү. Центрдан 6000 иштедим. Азыр бир заказ алам. Направление дома коюп койдум азыр. Дальний үй жакка жакыныраак бир заказ берип калса, ошону таштап үйгө кирип кетем да. Барып видео монтировать эткенге жетишейин хотя бы. Аны буюрса
эртең менен эртерээк чыгып иштейбиз буюрса. Азыр домойду басып коюп отурам, заказ күтүп. Кече видеонун акырында реальный факт менен алган заказдарын полный көргөзүп берем да. Бүгүнкү күндүн жыйынтыгы саат ровно 9. Через 500 метров держитесь правее. Иштин бүтүшү ушу болуп кетти, үй жакка жетишке чейин. Короче, общий 6532 рубль. Яндекстин комиссиясынан тышкары. Таксопарктын комиссиясы жок, потому что өзүбүздүн таксопаркка кайра өзүмө процент кое алмак белем. Общий 21 заказ аткардым, 242 километр чуркадым. Да, мынезин айтып кетейин. 21 километр азыр орто эсеп менен 6,5 иштеш үчүн 3%-тен болгондо деле 200-дөн ашып кетмек. 250, 230 болмок экен таксопарктын комиссиясы. Бөлөк 3% менен иштеп аткан парктардачы. 3%, 5% деле вообще 250-300 болуп кетмек. Бирок биздин таксопаркта, Ырысалдын ынтымак таксопаркында 21 заказ болгондо, мен бүгүн кечке 21 заказ араң аткардым. 21 заказдан 2 рубльдан 2 рубль алмак экен, плюс 100 рубль абонементский төлөм, 100 рубль ошондо общий 142 рубльга айланмак экен таксопарктын комиссиясы. Мен эсли өзүм төлөп иштей турам болгондо 6,5 миңге таксопарктын комиссиясы 140 рубль болсо, жырный эле го, нормально. Ошо биздин таксопаркка улануучулар aslında bu жерден номерлер чыгат. Ошол номерлерге жазып, WhatsApp аркылуу документтерди жиберип улансаңыздар болот. Чалып анан мындай эле корона чыгарып бере аласыңарбы деп сурагандар аябай көп болуп кетти. Ак эле машина корона чыгарып берген. Же сары эле машина корона чыгарып бересиңерби деп сурагандар көп болуп кетти. Жок, ал жерден дагы андай кыла албайбыз, потому что таксисттердин рейтинг бар, клиенттердин астындачы. Мен көптөн бери иштебей 4-2-ге түшүп калыптыр. Дал ошондой эле таксопарктарында Яндекстин астында рейтинг бар да. Рейтинг эмес, репутация деп айтылат да эми. Ошол бизде мисалы бөлөк ошондой силерге жөн эле ак машина менен корона чыгарып берген таксопаркта иштеп туруп, коронасы мененчи, биздин паркка кошулуп туруп без короны иштеп көрсөңүздөр, заказдын айырмасы по-любому билинет да биздечи. Мына бүгүн өзүңөр көрдүңөр, мен азыр бул жерде рейтингинде тартып көргөзүп берейин. Скриншот кылып коем азыр. Убактысы да бар 21:04. Меники азыр көптөн бери иштегендиктен рейтинг 4-2-ге түшүп калыптыр. Меники 3 айдан бери иштеп койдум да, 4 айдан бери. 4-2 рейтинг менен эле заказ бесперебой болду да. Бул өзүңөр көрдүңөр да. Шемейде мындай рейтинг 4-2. Заработок 247 километр, 21 заказ. Комиссия Яндексте общий bir күнгө 20% түштү. Анан жанагы Космостор Яндекс 30% алат. Мен 10 жылдан бери таксо айтам деген Космостор. Силердин ушундай ичиңе тар, ичиңе ит өлүп калганда көрө албайсыңар бөлөк балдарын иштеп атканчы. Мен даже мен ишенип кеттим да, акыр күндөр комментарияларды окуп эле, окусаң эле Яндекс жумуш болбой калган. Кечинде бир брат чалды. Сен кыргыздарды коргулап атасың, алар келип иштей албай, аренда төлөй албай отурат дейт. Мына мен чыктым, живой көргөзүп бердим аке. Бүгүнчү заказ как положено келип атты, клиенттер отуруп атты. Оюман чыгарып, придумывать этип нерсе кылган жокмун да.
реально факт есть факт. Если силер иште албай аткан болсоңор, значит причина силерде. Бүгүн жаз камал сезон жок. Сен күзүндө сезон убагында тарткан эмес, мынакей жаз камал бүгүн чыкты. Дагы бир жума чыгам. Если мен баягы бул видеолор жакшы лайктар топтолуп бойдогудай болсо, да комфорт плюс кадагы сурашат балдар камера алып көргөзүп деп, камераны тартабыз да, буйрсам. Ошо жигиттер, рахмат чоң. Иштегиле, колдон келсе аракет кылгыла, бутка тургула дегендер. Көрө албагандар, өзүнүн колунан келбегендер, алар всегда сразу күнөн бөлөк-бөлөк көрүп, бирөөнүн минусун издеп, алар неудачник дейт да, мындай колунан эчтеке келбейт, өздөрү эптей албайт, бөлөктөрдү арка тарап турган адамдар. Жумушка эптейм дегендер, реально өзүңөр важнениеңе уверен болгоңор аракетти кылгыла жигиттер. Рахмат, көрүшкөнчө.